Душмандарыңа каршы согушка чыкканыңда, Кудай Теңириң аларды сенин колуңа салып берип, аларды туткунга алганында, туткундардын арасынан сулуу аялды көрүп жактырып калып, аны алгың келсе, анда аны үйүңө алып кел. Ал чачын кырдырып, тырмактарын алсын. Туткунга түшкөндөгү кийимдерин чечип, сенин үйүңдө жашап калсын. Анан 1 ай бою атасы менен энесин жоктоп ыйласын. Ошондон кийин гана сен ага жакындап күйөөсү боло аласың. Ал сенин аялың болуп калат. Эгерде ошондон кийин ал сага жакпай калса, каалаган жагына кое бер, бирок күмүшкө сатпа. Күн кылып салба, себеби сен ага зордук менен жакындагансың. Кимдин 2 аялы болсо, алардын бири сүйгөн аялы, экинчиси сүйбөгөн аялы болсо, сүйгөн аялы да сүйбөгөн аялы да ага эркек балдарды төрөп беришсе, тун уулу сүйбөгөн аялынан болсо, анда ал өз уулдарына энчи бөлүштүргөндө, сүйбөгөн аялынын тун уулунун алдында сүйгөн аялынын уулуна туңгуштукту бере албайт. Бирок сүйбөгөн аялы төрөгөн уулду тун уулум деп эсептеп, колунда болгон мал мүлкүнөн ага сүйгөн аялынын тун уулуна бергенден 2 эсе көп берсин. Анткени ал анын күч кубатынын башаты, туну. Кимдин уулу ээн баш тентек чыкса, атасынын да энесинин да тилин албаса, алар аны жазаласа да тил албаса, анда атасы менен энеси аны кармап, шаар аксакалдарына, дарбаза алдына алып келип, өздөрүнүн шаарынын аксакалдарына мындай дешсин: биздин бул балабыз тентек, ээн баш чыкты, сөзүбүздү укпайт, жатып ичер, аракеч. Ошондо шаардын эли аны таш бараңга алып өлтүрсүн. Өз ичиңен жамандыкты ушинтип жок кыл. Муну ысрайылдыктар угуп, коркуп калышат. Эгерде кимдир бирөө өлүмгө татыктуу күнөө кылса, аны өлтүргөндөн кийин жыгачка асып ташта. Бирок анын өлүгүн жыгачка түнөтпөй, ошол эле күнү көмүп сал. Анткени жыгачка асылган ар бир адам Кудайдын алдында каргышка калган. Кудай Теңириң энчиңе берип жаткан жерди булгаба. 22 бөлүм. Бир тууганыңдын жоголуп кеткен өгүзүн же коюн таап алсаң, аны таштап салбай бир тууганыңа кайтарып бер. Эгерде малдын ээси алыс жашаса, же анын ким экенин билбесең, анда ал малды өз үйүңө алып кел. Малдын ээси өзү издеп келгиче үйүңдө кармап тур, анан кайтарып бер. Жакыныңдын жоготуп алган эшегин таап алсаң да, кийимин таап алсаң да, буюмун таап алсаң да ошондой кыл. Бул айтылгандан четтебе. Жакыныңдын эшеги же өгүзү жолдо жыгылып калганын көрсөң, таштап кетпе, ага аларды тургузууга жардам бер. Аял эркектин, эркек аялдын кийимин кийбеши керек. Анткени ушундай кылган ар бир адам Кудай Теңириңдин алдында жийиркеничтүү. Эгерде жолдон дарака же жерге салынган канаттуунун уясын көрсөң, ал уяда энеси балапандарын же жумурткаларын басып жатса, анда энесин балапандары менен кошо алба. Өзүңө жакшы болуш үчүн, өмүрүң узун болуш үчүн энесин кое берип, балапандарын ал. Кимдир бирөө үйүңдүн үстүнөн кулап түшпөш үчүн, айыптуу болуп калбашың үчүн, үй кура турган болсоң, үйүңдүн үстүнө тегерете тосмо жасап кой. Жүзүм зарыңа 2 түрдүү үрөөн сеппе. Болбосо сепкен үрөөнүңдүн түшүмү да, алган жүзүмүң да ыйык болуп калат. Өгүз менен эшекти кошуп жер айдаба. Жүн менен зыгыр бууласы аралаш токулган кездемеден кийим кийбе. Үстүңө жамына турган жамынчыңдын 4 бурчуна чачы жасап ал. Ким аял алып ага жакындагандан кийин аны жек көрүп калса, анан мен үйлөнүп ага жакындаганда кыздыгы жок болуп чыкты деп жалган жерден айыптап жаман сөз таратса, анда кыздын атасы менен энеси шаар аксакалдарына, дарбаза алдына кызды алып келсин да, кызынын кыздык белгисин далилдесин. Кыздын атасы шаар аксакалдарына: мен кызымды бул кишиге аялдыкка бергем. Ал азыр кызымды жек көрүп калды. Аны жаманатты кылып, мен сенин кызыңдын кыздыгын көргөн жокмун деп жатат. Бирок менин кызымдын кыздык белгиси мына деп, кызынын кыздык белгиси калган кийимин шаар аксакалдарынын алдына жайсын. Ошондо шаардын аксакалдары күйөөсүн алып келип жазага тартсын. Ал Ысрайыл кызын жаманатты кылып, ушак тараткан үчүн анын мойнуна 100 шекел күмүш салынсын, күмүштү кыздын атасына беришсин. Кызы анын аялы болуп кала берсин. Ал өмүр бою аны менен ажыраша албайт. Эгерде анын айтканы чындык болуп, кыздын кыздыгы жок болуп чыкса, анда кызды атасынын үйүнө алып барышсын. Аны шаардын эли таш бараңга алып өлтүрсүн, анткени ал атасынын төрүндө ойноштук кылып, Ысрайыл элинин арасында жийиркеничтүү иш кылды. Өз элиңдин ичинен жамандыкты ушинтип жок кыл. Эгерде күйөөсү бар аял менен жаткан бирөө кармалса, анда экөө тең, аял менен жаткан эркек да, эркек менен жаткан аял да өлтүрүлсүн. Ысрайыл элинин ичинен жамандыкты ушинтип жок кыл. Бойго жеткен кыз жигити менен убадалашып койгондон кийин шаардан бирөө жолугуп калып аны менен жатса, анда экөөнү тең ошол шаардын дарбазасынын алдына алып келип, таш бараңга алып өлтүрүшсүн.
Кызды кыйкырып жардамга чакырбаган үчүн, эркекти жакынынын аялын булгагандыгы үчүн өлтүрсүн. Өз элиңдин ичиндеги жамандыкты ушинтип жок кыл. Эгерде кимдир бирөө убадалашып койгон кызга талаадан жолугуп калып, аны кармап алып зордуктап койсо, анда аны зордуктап койгон эркек гана өлүм жазасына тартылсын. Кызга болсо тийбегиле, анын өлүмгө тете күнөөсү жок. Эгерде аны өлүм жазасына тартсаңар, анда бул өз жакынына кол көтөрүп өлтүргөнгө барабар болуп калат. Анткени ал убадалашып койгон кызга талаадан жолугуп калган. Кыз жардам сурап кыйкырса да, куткара турган эч ким болгон эмес. Эгерде кимдир бирөө убадалашпаган кызга жолугуп калып, аны зордуктап жатканда үстүнөн бирөөлөр чыгып калса, анда аны менен жаткан эркек кыздын атасына 50 шекел күмүш берсин. Ал аны аялдыкка алсын, анткени аны зордуктап койду. Ал аны менен өмүр бою ажыраша албайт. Эч ким атасынын аялын албасын, атасынын төшөгүн ачпасын. 23 бөлүм. Кимдин энеги зыянга учураган болсо, же бала төрөтө турган мүчөсү бычылып калса, ал Теңирдин жамаатына кирбесин. Никесиз төрөлгөн бала да Теңирдин жамаатына кирбесин. Анын 10-чу мууну да Теңирдин жамаатына кирбесин. Амондуктар менен мааптыктар да Теңирдин жамаатына кирбесин. Алардын 10-чу мууну да Теңирдин жамаатына кирбесин. Анткени силер Мисирден чыкканда, алар силерди нан, суу менен тосуп алышкан эмес. Сени каргаш үчүн Месопотамиянын Пыторунан Бер уулу Биламды алар сага каршы жалдашкан. Бирок Кудай Теңириң Биламды уккусу келген жок. Кудай Теңириң анын каргышын батага айлантты. Анткени Кудай Теңириң сени сүйөт. Өмүрүң өткөнчө аларга тынчтык да, ийгилик да каалаба. Эдомдуктарды жек көрбө, анткени алар сенин бир туугандарың. Мисирликтерди да жек көрбө, анткени сен алардын жеринде келгин болгонсуң. Алардын 3-чү муундан төрөлгөн балдар Теңирдин жамаатына кире алат. Душманыңа каршы согушка бет алганыңда бардык жаман нерселерден сактан. Эгерде түнкү окуядан улам кимдир бирөө таза эмес болуп калса, анда ал стандын сыртына чыксын, станга кирбесин. Кеч киргенде денесин сууга жуусын, станга күн батканда кирсин. Чыга турган жериң стандын сыртында болсун. Куралыңдан тышкары күрөгүңдө болсун. Стандын сыртына чыкканда чуңкур казып отур да чыккан нерсени көмүп сал. Анткени Кудай Теңириң сени куткарыш үчүн жана душмандарыңды колуңа салып бериш үчүн станыңды аралап жүрөт. Ошондуктан ал сенин таза эмес бир нерсеңди көрүп, сенден кетип калбаш үчүн станың ыйык болсун. Кожоюндан качып келген кулду кожоюнуна кармап бербе. Ал сен жашаган жердин кайсы жерин жактырып тандап алса, ошол жерде силердин араңарда жашай берсин. Аны кысымга алба. Ысрайыл кыздарынын арасында бузулган кыз, Ысрайыл уулдарынын арасында бузулган уул болбосун. Бузулган аялдын же бузулган эркектин кайсы убада боюнча болбосун алып келген нерсесин Кудай Теңириңдин үйүнө киргизбе. Анткени Кудай Теңириңдин алдында экөөнүкү тең жийиркеничтүү. Бир тууганыңа карызга күмүш же дам берсең, үстөк кошуп алба. Сен ээлегени бара жаткан жерде Кудай Теңириң бардык иштериңе батасын бериш үчүн бөтөн жерликтен үстөк алсаң ал, бирок бир тууганыңдан алба. Эгерде Кудай Теңириңе убада берсең, аны кечиктирбей аткар, анткени Кудай Теңириң аны сенден төлөтүп алат. Сенин мойнуңда күнөө калат. Эгерде убада бербесең, анда күнөөлүү болбойсуң. Оозуңдан чыкканды бек кармап, так аткар, анткени Кудай Теңириңе өз каалооң менен тартуу берем деп, өз оозуң менен убада бергенсиң. Бирөөнүн жүзүмзарына кирсең, анын мөмөсүнөн каалашыңча же, бирок идишиңе салып алба. Бирөөнүн эгин талаасына барсаң, машактарынан колуң менен үзүп ал, бирок орок менен оруп алба. 24 бөлүм. Ким аял алып, анан аялынын бир жаман жагын көрүп калып, аны жактырбай калса, анда ага талак кат жазып, колуна берип үйүнөн чыгарып жиберсин. Аялы анын үйүнөн кетип, башка күйөөгө тийип алса, 3. Бирок кийинки күйөөсү да аны жаман көрүп, талак кат жазып, колуна берип, үйүнөн чыгарып салса же өлүп калса, анда аны кое берген биринчи күйөөсү булганып калган аялын кайра албасын. Анткени бул Теңирдин алдында жийиркеничтүү. Кудай Теңириң энчикке берип жаткан жерди булгаба. Ким жакында эле үйлөнсө, анда ал согушка барбасын. Анын мойнуна эч нерсе жүктөлбөсүн. Ал өз үйүндө 1 жыл бош болуп, алган аялынын көңүлүн ачсын. Эч ким жаргылчактын үстүңкү же астыңкы ташын күрөөгө албасын. Анткени ал жанды күрөөгө алган болуп калат. Ким өз бир тууганы болгон Ысрайыл уулдарынын ичинен бирөөнү уурдап алып, аны кул кылып алса, же сатып жиберсе, анда андай ууруну өлтүрүш керек. Өз элиңдин ичиндеги жамандыкты ушинтип жок кыл.
Байкагын, ыйык кызмат кылуучу лебилер үйрөткөн пес оорусу жөнүндөгү мыйзамдын баарын так аткар. Мен аларга буйруганды так аткаргыла. Силер Мисирден чыгып келе жатканда Кудай Теңириңер Мириямды эмне кылганын эсиңерден чыгарбагыла. Эгерде сен жакыныңа карызга бир нерсе берсең, анын үйүнө күрөө алыш үчүн кирбе. Сыртта тура турсаң, сен карыз берген киши күрөөсүн сыртка алып чыгып берет. Эгерде ал жарды болсо, анын күрөөсүн таң атканга чейин калтырба. Ал өз кийими менен жатып, сага батасын бериши үчүн күрөөсүн күн батканча кайтарып бер. Кудай Теңириң муну сага адилеттик катары эсептейт. Сенин жериңде жашаган келгиндердин же бир туугандарыңдын арасындагы жалчыны, жардыны, жакырды кысымга алба. Анын акысын ошол эле күнү күн батканча бер. Анткени ал жарды, ал акыга зар болуп турат. Ал сен үчүн Теңирге зарлап жибербесин. Сен күнөөкөр болуп калба. Балдары үчүн атасы, атасы үчүн балдары өлүм жазасына тартылбасын. Өлүм жазасына ар ким өз күнөөсү үчүн тартылсын. Келгин менен жетимдин ишин бурмалап соттобо, жесирдин кийимин күрөөгө алба. Сен да Мисирде кул болгонуңду, ал жерден сени Теңир алып чыкканын эсиңден чыгарба. Ошон үчүн мен сага ушуларды кылууну буйруп жатам. Талаада эгин оруп, боологон бооңду унутуп калсаң, аны алууга кайрылып барба. Кудай Теңириң бардык иштериңе батасын бериши үчүн аны келгинге, жетимге, жесирге калтыр. Зайтун дарактарыңдын жемишин жыйнаганда калгандарың кайра терип алба. Ал келгинге, жетимге, жесирге калсын. Жүзүң тергенде калып калгандарың кайра терип алба. Ал келгинге, жетимге, жесирге калсын. Өзүңдүн Мисир жеринде кул болгонуңду эсиңден чыгарба. Ошондуктан мен сага ушуларды буйруп жатам. 25 бөлүм. Эгерде эки адамдын ортосунда чатак болсо, алардын ишин башкаруучулар териштирсин. Алар иши акты актап, иши караны айыпташсын. Эгерде айыпкер балак алууга татыктуу болсо, анда башкаруучу өзүнүн көзүнчө андан айыбына жараша балак алдырсын. Андан 40-тан ашык балак алынбасын. Эгерде ашык балак алынса, сенин алдыңда бир тууганың кемсинтилген болот. Эгин бастырып жаткан өгүзүңдүн оозун таңба. Эгерде эки бир тууган бирге жашап, анын бири бала көрбөй өлүп калса, анда өлгөндүн аялы бөтөн кишиге турмушка чыкпасын. Кайын агасы болобу, кайын иниси болобу, аны алып, аны менен жашасын. Өлгөн бир тууганынын аты Исраил элинин арасынан өчпөшү үчүн анын тун баласы өлгөн бир тууганынын баласы болуп эсептелсин. Эгерде ал жесир келинин же жеңесин алгысы келбесе, жесир жеңеси же келини дарбаза алдына аксакалдарга барып, кайним, кайнагам менден баш тартып өз бир тууганынын атын Исраил арасынан өчүргөн жатат. Мени алгысы келбей жатат десин. Ошондо шаардын аксакалдары аны чакыртып алып көндүрүш керек. Эгерде ал аны алгым келбейт деп туруп алса, анда жеңеси, келини аксакалдардын көзүнчө ага басып барып, өтүгүн чечип алып, бетине жаба түкүрүп, өз бир тууганынын тукумун улантпаган кишини ушундай кылат десин. Исраилда ага жылаң аяктын үйү деген ат коюшат. Эркектер өзара мушташып жатканда, биринин аялы уруп жаткандын колунан өз күйөөсүн чыгарып алыш үчүн тигинин жан жерин кармап алса, анда аялдын колун кесип сал, ага бооруң ачыбасын. Баштыгыңа эки башка салмактагы чоң жана кичинекей тараза таштарын салба. Сенин үйүңдө сыйымдуулугу эки башка чоң жана кичине болгон эйфа болбосун. Кудай Теңир берип жаткан жерде узак өмүр сүрүшүң үчүн тараза ташың да, эйфаң да так жана туура болсун. Анткени ушундай жалган иш кылган адам Кудай Теңирдин алдында жийиркеничтүү. Силер Мисирден чыгып келе жатканда амалыктыктардын силерге эмне кылганын эсиңерден чыгарбагыла. Ал сени жолдо кандай тосконун, чарчап чаалыгып келе жатканыңда Кудайдан коркпой, сенин артыңда алсырап калгандарды өлтүргөнүн эсиңден чыгарба. Ошондуктан Кудай Теңириң берип жаткан жерди ээлеп алганыңда, Кудай Теңириң сени тегерегиңдеги бардык душмандарыңдан куткарып, сага тынчтык бергенде, амалыктыктарды жер үстүнөн жок кыл. Унутпа. 54 бөлүм. Кубан, баласы жок төрөбөс аял. Кубанып кыйкыр, катуу үн сал, толгоо тартып кыйналбаган аял. Анткени күйөөсү бар аялга караганда, күйөөсү таштап кеткен аялдын балдары көп дейт Теңир. Чатырыңдын турган ордун чоңойт, турак жайыңдын жабууларын кеңейт, уялба, аркандарыңды узун ташта, казыктарыңды орнот. Анткени сен оңго да солго да жайыласың. Сенин тукумуң элдерди каратып алып, бош калган шаарларга отурукташат. Коркпо, анткени уятка калбайсың. Уялба, анткени маскара болбойсуң. Жаш чагыңда маскара болгонуңду унутасың. Мындан ары жесирлигиңдин айынан жаманатты болгонуңду эстебейсиң.
Анткени сенин жаратканың, сенин күйөөң, анын ысымы Себайот Теңир, сенин куткаруучуң Ысрайылдын ыйыгы, ал бүт жер жүзүнүн Кудайы деп аталат. Анткени Теңир сени күйөөсү таштап кеткен, кайгыга баткан аялды чакыргандай, жаш кезинде аялдыкка алынып, кийин четке кагылган аялды чакыргандай чакырып жатат дейт сенин Кудайың. Мен сени аз убакытка таштагам, бирок улуу ырайым менен кабыл алам. Карым кайнап турганда мен сенден өз жүзүмдү убактылуу жашырдым, бирок сага түбөлүктүү ырайым менен ырайым кылам дейт сенин куткаруучуң Теңир. Анткени бул мен үчүн Нухтун учурундагы суулардай. Мен мындан ары Нухтун учурундагыдай суулар жерди каптабайт деп ант бергендей сага каарданбайм. Сени жемелебейм деп ант бердим. Тоолор жылат, дөңсөөлөр солкулдайт, бирок менин ырайымым сенден четтебейт. Менин тынчтык келишимим бузулбайт дейт сага ырайым кылуучу Теңир. Байыркы мезгилде жашагандарга ойноштук кылбай деп айтылганын уккансыңар. Мен болсо силерге мындай деп айтамын. Аял кишиге кумарлануу менен караган адам өз жүрөгүндө ойноштук кылган болот. Эгерде оң көзүң сени күнөөгө түртсө, аны оюп алып ыргытып жибер. 12 мүчөң бүт бойдон оттуу көлгө түшкөндөн көрөк мүчөлөрүңдүн биринен гана ажыраганың жакшы. 5-бөлүм. Силердин араңарда бузуктук кылган адам бар экен уктум. Ал өзүнүн өгөй энесин алып алыптыр. Мындай нерсе бутпарастар арасында да кездешпейт. Мындай иш кылган адам арабыздан чыгарылса экен деп ыйлагандын ордуна кекирейсиңер да. Араңарда болбосом да рухум силер менен, ошондуктан өзүмдү араңарда жүргөндөй эле сезип, мындай иш кылган адамга карата чечим чыгарып койдум. Теңирибиз Иса Машаяктын ысымынын урматына чогулганыңарда, рухум силердин араңарда. Теңирибиз Иса Машаяк келген күнү, Теңирибиз Иса Машаяктын күчү менен ал адамдын жаны куткарылып калыш үчүн, денеси кыйналыш үчүн аны шайтанга берип салгыла.